biz münafık bolup kalbaşı için жақшылықты жайылтышыбыз керек екен туғандар. Жақшылықты айтышыбыз керек екен. Жамандықты тоқтатышыбыз керек екен, тыйышыбыз керек екен. Ошонда biz ne? Münafıklardan ayrılmalanат ekенбиз. Кыскасы эмне? Münafık менен момунун айырмасы эмне экен? Дават экен да. Жақшылыкка чакырып, жамандыктан тыйышыбыз керек. А münafıklar кандай дейт? Алар жамандыкка буйруп, жақшылыктан тыят дейт. Мына туган. Ошондуктан Кудай Таалам өзү сактасын, бардыгыбызды ошол Кудай Таалам жақшылыкка чакыруучулардан эле кылсын иншалла. Эми даваттын эң башкысы бул исламга чакыруу. Эми туура ислам дини мындай деп туруп болбоду дегенде бир жакшылыкка эле чакырып коюшубуз керек экен да. Жамандыктан тыйыш керек экен. Бул минимум. Ошону туура эмес да, ошону туура эмес кылдың да, ошону кылбай эле койбойсуңбу деп. Мисалы кээде тамеки тарткандар бар, же башкалар бар. Ошолор де ошол эми туура эмес да эми. Айтып коюшубуз керек да баягынычы. Мисалы кээде ошо тамеки тарткандарды карасаң, бул сага зыян келтирип атат да. Өзү эле эмес, өзү негизи медицина боюнча караганда тамеки тарткан адам 30% өзүнө зыян экен, 70% сырттагыларга зыян экен да. Түтүн аркылуучу. Түтүн зыяны жаман экен да баягычы. Ошондуктан ал туура эмес кылып атат. Ошону жок дегенде эл жок жерге барбайсың, башка жака барбайсыңбы деп туруп эмне айтышыбыз керек экен. А биздечи дават кылып атат, бирок эмне экөө чогуу кетип атат да. Кээ бир балдар бар да, аксакалдар өзү тамеки тартып отурат, балам. Тамеки тартпасаң сага болбойт деп коет, өзү тамеки тартып отурат. Эми бул өзү тартып отуруп, баласын айтса, уга ошол баласы укпайт да анычы. Анын үчүн бизде эреже бар. Ал кудвату кабла дава дейт. Сен үгүттөн мурда үлгү бол дейт. Өзүң ошону таштап туруп, анан мендей бол десең угат да. Анан өзүң тамеки тартып туруп болбойсуң, тамеки тартпа десең, же насыбай атып алып балам насыбай атпа десең, мисалы, сен укпайт да, себеби сенден көрүп турат ошол нерсени. Тескерисинче сени үлгү тутушу мүмкүн да ошол балаңчы. Атам тамеки тартат, мен да тартам. Атам насыбай атат, мен дагы насыбай атамын деп. Көрбөйсүңөр. Ошол жагында биз карашыбыз керек экен. Бул дагы эмне? Ошо даваттын bir darajасы мындайча айтканда. Жок эле дегенде туура эмес ишти көрсөң, ушуну кылбачы деп айтып коюш керек экен. Эң жогорку даражасы биз эмне динди түшүндүрүшүбүз керек экен да, жакшылап.